Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде үммөтүнө, мусулмандарга кайрылып мындай дейт: "Икфулину бисеттин хисалин акфулу лакум бил жанна." Алты нерсеге кепилдик бергиле. Алты нерсени аткарууга кепилдик бергиле. Мен силердин бейишке кирүүңөргө кепилдик берем дейт. Иза хаддас ахадукум фала якзиб. Биринчиси, качан силердин бирөөңөр сүйлөгөн кезде калп айтпасын. Жалган сөз сүйлөбөсүн. Чындыкты сүйлөсүн. Тилекке каршы бүгүн үммөттө ушундай элдер бар. Жалган таппай калган кезде чындыкты сүйлөгөндөр бар. Бирок намаз окуйт, орозо кармайт. Хажга барат, зекет берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алты нерсеге кепилдик бергиле, бейишке кирүүңөргө кепилдик берем дейт. Биринчиси, качан сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө. Уайза ваада фала юхлиф. Уада берсеңер, уадаңарда бекем тургула дейт. Тилекке каршы бүгүн үммөт бир жумадан кийин карзыңызды кайтарып берем деп, бир жылдан кийин да таппай каласың. Уадада турат, уадасын аткарбайт. Үчүнчүсү, уайза утумира фала яхун. Качан ага аманат койсо кыянат кылбасын. Аманатка кыянат кылуу. Бирдемени аманатты мойнуңа алдыңбы? Аманатка кыянат кылба. Аманат деген кезде бир акчаны берип коюп эле аманат эмес. Сенин бала чакаң, кыздарың мойнуңдагы аманат. Аманатка иман, ислам тарбиясын бердиңби? Балаңдын чоңоюп, бою өсүп, килограмм көбөйсө тарбия кылып атам деп ойлобо. Сен багып жатасың. Тарбия башка нерсе. Алланы үйрөттүңбү, пайгамбарды үйрөттүңбү? Динин үйрөттүңбү? Мекен, элин, жерин сүйүүдү үйрөттүңбү? Чындыкка багыт бердиңби? Бул аманат. Мекен аманат. Шаарың, айылың аманат. Аллах Таала берген жаратылыш аманат. Аманатка кыянат кылбастан көздүн карегидей сактап жатабызбы? Же душмандарга койнунда котур таштар барлыгы шерик болуп алып, мекенге, башка жерге кыянат кылып жатабызбы? Аманатка кыянат кылбасын. Гадду абсаракум. Көзүңөрдү жумгула дейт арабча. Жумгула деген сөз эмес. Көзүңдү чочун аялдардан, чочун кыздардан алып кач, караба. Тилекке каршы бүгүн үммөт караган кезде рентгенден да кыйын болуп карайт. Ва куффу айдиякум. Колуңарды арамдан, башкадан сактагыла. Бирөөгө ыза берүүдөн сактагыла. Бүгүн тилекке каршы үммөт соцсеттерде отуруп алып, кайманат аттар менен кирип алып, ар нерсени жазат. Чечим исламда дейт. Чечим исламда болсо, ислам жөнүндө бир нерсе жаз. Чечим исламда деп алып, бир гана сен ажекелердин, молдолордун критика кылууга эмесинби? Чечим исламда болсо, бир чечимиңди айтпайсыңбы? Исламда мындай болуш керек деп. Алар үн чыкпайт, алар айтпайт, мында бирөө деле критика кылуугабы? Кыйын экенсиң, атың менен чык. Мисалы Насаат Кejи меники. Насаат медиа Чубак ажыныкы. Муфтият Кejи муфтияттыкы. Сен кимсиң? Айнанайын, эгер исламдын гамы менен жашасаң, мусулмандардын гамы менен ойлонсоң, чык, ачык чыгып, исламдагы бир чечимдерди айт. Ой, бир туугандар, мекендештер, мындай болбойлу, мындай бололу. Вахфазу фуружакум. Намыстуу жериңерди арамдан сактагыла. Зина кылбагыла. Şu алты нерсени аткарууга кепилдик берсеңер, бейишке кирүүңөргө пайгамбар кепилдик берет. Саллаллаху алейхи ва саллам.